Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр. Шкода Октавия 2020 жылкы объему 1.6 автомат выкупка берилет. Машинаны биринчи көргөзөйүн. По кузову эки немеси бар экен, ДТП болуп жасалган жеричи. Бампери алмашылыптыр, анан кийин стопу алмашылыптыр. Стопту алмашканда Дори Стайлдын эки болуп кетет, ошондой салып коюшуптур да. Негизи өзү бунуку бирөө эле кетет да, билесиңер. Октавия айдагандар билет, любительдер. Анан могу жери жазалыптыр. Портерди чийип алгам дейт, катуу айдап келатып сүзүлүп жазалыптыр да, биягы бирок көрүнөт экен. Өтө серьезный эмес. Бирок мындай билинет экен да, жазалганы көрүнүп атабы. Могу жери жазалган да кайра. Порог кеткен эмес. Жок, могу жагында кичине мындай косяктар бар экен. Бирок как есть, көрүп атасыңар, өзүңөр да живой билинет болуш керек, көрүнөт болуш керек. А так эшиктер ачылып жабылгандар нормально экен. По кузову ошондой. Летний дөңгөлөк барбы? Летний дөңгөлөк бар экен, азыр мына зимний шипы турат, шипованный дөңгөлөк. Бардыгы жакшы. Страховкасы каска ОСАГО бар, январь этегине чейин. Каска ОСАГО январь этегине чейин экен. Анан документтери тууралуу по кузову бүттү, бардыгы жакшы, калган жактары. Мотор, коробка жакшы дейт. 40 миңге эмнесин жазатын деп атың эле? Грейм алмашыптыр 40 миңге жакында эле. Так, на комплектациясын көргүлө. Биринчи полностью электрический. Самый мындай эң ылдыйкы комплектациядан 1-2 тепкич өйдө окшойт. Анткени штатный неме бар экен, подлокотник бар экен. Климат эмес, кондиционер экен, подогрев сидений бар экен, монитор бар экен, Bluetooth бар экен. Так. Вот алдырганда вроде нормально барды. 288 миң пробеги. Оригинал пробег. Оплатасы боюнча жана көргөзсөң. Мына 300 миң бергиле дейт. 300 миң берсеңер, калганын өзүңөр төлөйт экенсиңер. Парктан чыгыптыр. Күнүнө 2400-төн списывать этет экен. Мына көрүп атасыңар. 1 миллион 318 миң калат. Ошондо машина 1 миллион 618 миңге турат. Дагы сүйлөшсөңөр болот. 300 миң деле бул инебиздин чөнтөгүнүн өзүнө түшпөйт. 50 миңди машинаны өткөзүп берген үчүн паркка берет экен. Кайра переоформление кылгангачы. Бул калган суроолорду ошо телефон аркылуу чечип алгыла. Описанияда турат номери. Вроде бардык керектүү маалыматтарды айтып окшойт. Парк негизи кыргыздардын паркы экен, бирок лизинг Рисо лизинг дейт. Бул Сталь Металл деген ого оформленный экен, бирок кыргыздардын паркы экен, ишеничтүү парк экен, кыргыздар иштейт экен. Калган ошо телефон аркылуу сүйлөшсөңөр болот. Описанияда турат номери. Бул видеого лайк басып койгула, комментарий калтырып койгула. Бул видео менен бөлүшүп койгула. Бардыңарга чоң рахмат, көргөнүңөргө, ишиңерге ийгилик. Реклама боюнча мага чалсаңар болот, жазсаңар болот. WhatsApp аркылуу 8977 424 9819. Бул менин жеке номерим, ушуга чалып WhatsApp'тан жазгыла реклама боюнча.